Кубантай Эрназаров. Сараң. Аңгеме. Бапынан жебестин уйкусу качты. 3 күндөн бери таң аткыча шыпты тиктеп жатат. Же мындан көз коргор илинип кетсечи. Түн ичинде жумулган көздөр өзүнөн өзү ачылат да, күндүз талган көздөрү үргүлөп, башы зыңылдап ооруйт. Уйкудары ичиштен коркту. Былтырда ушинтип уйку качканда дары ичип уктап көнүп калыптыр. Кийин бул адаттан араң дегенде кутулган. 4-күнү жубайы эрте менен мал жайлаганы турса, бапынан жебес коңурукту кош тартып терең уйкуга кетиптир. Аялы ичинен гудуңдап сүйүндү. Эми уйкусун кандырып алсын байкуш. Аркы бөлмөдө чурулдап мектепке жөнөп жаткан балдарына атасынын уйкусун бузбагыла деп эскертип, өзү сыртка чыгып кетти. Балдардын баары эрте менен сабакка кетишет да, малдын эрте мененки түйшүгү жубайы менен бапынан жебестин мойнунда. Бул ирет жубайы уктап кеткен байын аяп малга өзү чыкты. Жубайы сарайга келди. Бапыбайдын короосуна мал батпайт. Сарайдын оң ыптасында бапыга караштуу оокаттар жайгашкан. Тияк бияка мингени 7 орундуу жеңил автоуна, чөп ташыган уна, жүк ташыгыч чакан портер, андан арыда айыл чарба трактору. Тракторду быйыл 2 миллионго алды. Жазгысын жер айдап, жайында чөп чапканы ижарага берет. Керектүү учурда өзү иштетет. Бапыбайдын негизги жүрөк өйгөн маселеси колуна эч эле малчы токтобогону. Алгач алыскы туугандарынын бирөөнү таап келип жалдады. Колунда жок имиш. Анысы жай этектеп жайлоодон өөнгө кайтар маалда айтпай дебей качып кетпеспи. Имиш кепке караганда малдын түйшүгүнө эмес, берген тамагына алым сынбаган шекил. Ушундан көрө өз үйүмдө ачка жүргөнүм жакшы дептир. Аны кайсы узун кулак уга койгону белгисиз. Кийинки жылы эрте жазда шаардан бир мандикер таап келип, малын каратты. Айлыгын сураса, ар кайсы шылтоону айтып тилемизип, бекер иштетип жүрө берди. Мунусу да жай этектеп калганда өнөр көрсөтүп, айлык бербейсиң деп бапынан жебес менен уруша кетет. Bir күнү мал жайлап жүргөн жеринен бапынын үйүргө койгон чабдар айгырын токуп минип, жайыттан ары качып кеткен барабар алда жок. Милицияга берсе да табылбады. Документи жок, шаарда көрүнгөн ишти жасап күн көргөн малай эле. Мандикерден көңүлү калбаган жаны кийинки жазда шаардан дагы бир өнү таап келди. Үй жайы жок, ар кимдин ишин кылып тиричилик өткөргөн иргул экен. Бапы жаны жок, жалаң ушундай адамдарды издейт. Мунусу сал жоош чыкты. Курсагын тойгузуп койсоң, баш көтөрбөй иштеп жүрө берет. Эртеден кечке жайлоодо мал кайтарат, айлыгын деле сурабайт. Күзүндө алармын деген үмүткө жетеленип жүрө берди. Балекеттин баары күздө мал жайлоодон түшкөндө башталды. Баягы мактаган жоош мандикери жооштон жоон чыгат болуп, жаздан берки айлыгын эсептеп, мага мынча бересиң деп чыкпаспы. Муну укканда бапынан жебестин көзү чакчайды. Анан экөө уруша кетти. Акыры мандикер берген акчасын алып, жерге чыйт түкүрүп, үйүнө бир түнөбөй кечке маал чыгып кетти. Жайлоодо жүрүп таанышкан ашнасынын үйүндө жатып, бапынан жебестин жоруктарын төкпөй чачпай айтып, болушунча шыбаптыр. Эртеси шаарга жөнөгөн автоунага олтуруп кеткенин көргөндөрдөн укту. Ошол жылы кышта түнкүсүн жойлогон карышкыр бапынын короосуна бастырып кирип, 20 коюн жарып кетти. Ошончо үйдөн түп-түз бапынан жебестин короосуна киргени таң калыштуу. Айылда бапынын бир тууган иниси жашайт. Көп балалуу, колунда жок киши. Агасынан үмүт этип майда чүйдө жумуштарын кылмыш болуп үйүнө ат тезегин кургатпай келет. Анын үйгө келиши бапынан жебеске жакпайт. Байдыкын тоноп жеш керек дегенге көнгөн Эргул ар келген сайын үйдөн колго илинген оокатты жымырып кетет деп жактырбайт. Ошого аны тиричилик кокодон алып турса да көп чакыра бербейт.
Быйыл жайда күтүрөгөн мал менен бапы үй бөлөсү баш болуп, жайлоодо мал менен кошо мал болуп кала жаздашканда, агамдан бирдеме өнүп калар деген үмүт менен иниси уулу менен кызын мал карашканга жөнөтүптүр. Балдары тырбаңдашып чыйрак, жумшаган ишке кете беришет. Баладай болуп кылайып сөз кайтарбайт. Булардын келгени бир аз малдын тиричилиги жеңилдей түшкөнсүдө. Бирок бир айдан кийин бапын анжебес аларды өөнгө кетирип жиберди. Өзүнүн айтуусуна караганда, балдар ишти катыра кылганы менен, бирок тамакты көп жешет экен. Ачка жүрүп көк ичеги болуп калган кургурларга бапын анжебестин ошончо оокаты түтпөптүр. Күтүрөгөн малды араң жайлап бүткөн жубайы күн аркан бою көтөрүлгөн шашкеде бөлмөгө кирип келди. Бапыбай коңурукту үй менен бир тартып дале уйкуда. Жубайы ичинен сүйүндү. Салкын бөлмөнүн ичи тыптынч. Аркы өйдөгү алыскы үйлөрдүн биринен чыккан музыканын, микрофондо кыйкырган тамаданын үнү терезеден акырын угулуп жатты. Берекелүү күз маалы эмеспи? Айылда 2-3 күндүн биринде той. Бирөө келин алып же кыз узатат. Дагы бири уултой, үй-той өткөрүп, айылга тарактатып улак берет. Шырп алдырбай басып, үстөлгө жапкан кымыз, түндө жасалган куймактан койду да, кымызды кесеге акырын куюп, куймак менен ичип олтурду. Уктап жаткан байы түш көрүп жаткандай, утур бирдемеден кыжаалат адамдай күңк-мыңк үн чыгарат. Бир маалда уктап жаткан байы ордунан атып турду да, жубайына карап колун селкилдетип кыйкырып жиберди. Менин пул заводум барбы, я? Же мен сага карызмынбы? Ойгондуңбу? Деп сурады жубайы күлүп жибере жаздап. Бул сен белең. Мен тиги шүдүңгүт экен десе, бапын анжебес көздөрүн ушалап, жубайына таң калып астейдил карады. Түш көрдүң окшойт. Түш көрдүм. Кандай түш көрдүң? Ой, бир узак түш көрдүм десең. Мен тараптанбы, же сен тараптанбы, айтор бирөө кызын берип, Куданын үйүнө мейманга жөнөйт имишпиз. Машинага чал кемпирден 10 чакты адамды тыгып жөнөп калам. Аксакалдардан мен тараптан Аблашим Бөкөр, Батма, Күреш, сен тараптан Мадан Чолок, Өрниса Тантык, Жапар Сары бар имиш. Барган жерибизде Адиядан чыгып, кайра эле экинчи үйгө Адияга кирип кетебиз. Колго тийген баштыкка дасторкондогу эт, нан, чучук, казы картадан сала берипмин, үйүлүп кетет. Ичи толо 4-5 баштыкты машинанын багажына ап кеп тыга салам. Дагы бир үйгө Адияга кирет имишпиз. Ичинде Куда тараптан коноктор бар экен. Бир мен теңдүү бою чыканактай сап-сары киши төрдө олтурат. Экөөбүз төр талашып уруша кетебиз. Сураша келсек экөөбүз тең экенбиз, бирок айы менден кичүү. Ушуну бетке кармап, аны төрдөн бери сүйрөп, өзүм төргө өтүп кетем. Кайран десе, төрдө олтуруп, чоң жиликти өзү алгысы бар. Арак коюлат. Ал жерде Аблашим Бүкүр менен Үрнисе Тантык аракка кызып, мен мас бойдон дасторкондогу эт жиликтен кур калбайын деген ойдо бир чыны сары майды тартып жиберем. Аш желген соң бата... Токтой турчу. Жубайы сөздү жыра тартты. Аблашимдин иниси Тажим Пайча дегеле андай жерден калчу меселе ал барбаптырбы? Жок, барбаганы жакшы Пайчанын. Томуктай жилик талашып, эт бетинен кеткен накта жинди ошол да. Барбаганы ырас болду. Арактын да баарын ошол ичет эле, жаланып. Өлүп кетсин, анда байым кулак сенде. Бапынан жебес түшүн улады. Кийин дасторкондон туруп баратканда 2 баштыкты толтуруп, ашканын бир себетке үйүп алат имишмин. Чыгып баратканда карасам, чара түбүндө майда чүйдө эт, дасторкондо 2 шише арак, бир бөтөлкө коньяк ачылбай калыптыр.
Çaradagı etti sevetke töge salamda arak menen konyakты sevettin içine solup götörünüp böktörünüp sırtqa çygam. Maşinany gözдөй ketip baratıp sevet götörgön kolum talganda bak çetindegi üstöl gözgө urunat. Sevetти üstölgө koya salıp başlıkta götörgön boydan pırriyama maşinaga jöneyim. Başlıktardı bagajga solup sevetke jönösöm aldımdan kuda çıgat. Kuda ayabay jakşı tüşünüktü kiş eken. Jolga jeterlik benzin kuyup bereyin debespi. Bir çoğun kanistr benzin kuyup beret. Kudaga rahmatımdı aytıp baktagı üstölde kalgan sevetime gelsem, 3 beytanış ergul sevettegi et çuçuktu maykandap arak kanyakты içip salışıptır. Alar menen çırdaşıp tölөгülö dep kıykıram. 3 öteң telteң dep mas. Alar menen alım sabaga aytışıp apsalam ayabay pır bolup maşinaga gelip aksakaldardı kütöm. Bir malda aksakaldar çıgat. Ablaşım bükür, madan çolok, ürnüse tandık 3 öteң mas. İçke girgen araktın güçün gara ablaşım bükürdün beli kadimgidey tüzölüp madan çolok tüptüz basıp kalıptır. Ürnüse tantık aman ele olsun. Sapsim adam bolbaytal. Jöney bergenibizde kuda jolda çay içkile dep küreşke bir tutam akça sunat. Oşentip al жерден çıkıp kettik. Hey anan, dedi juwayı kesege kuyulgan küzgü kımızdı bayına sunup. Uşunu menen büttü. Jok, dedi Bapınan jebes. Kesedegi kımızdı tartıp jiberip, oğuzun alakanı menen ağarçıp, anan söz nuladı. Munu menenle bütüp kalsa meyli. Şaharga gelgende aksakaldar çaykanadan 1-2 çaynak çay içeli dep kalışat. Çaykanaga girip baratsak, jaş bala eşitken bir kempir bizden akça sorayt. Kayırçımın dedibi je balam menen şaharga gelip kete albay kaldım dedibi. Munusu esimde jok. Tege kureş öpkösü jok. Bayağı kuda bergen bir tutam akçany kempirdin koluna karmata salbaspı. Beyakta turup canım bir çıgat deseng, o kaydağı bir begana kempirge emnege beret? Şahardan çıkkan soň arıkta akkan su boyuna atayın toktop, jol gire berişer degen ümitde maşinanın kapotunu arçıp tiyak piyagın karamış bolup tursam, birösü unçukpayt. Olturşat tımpıyıp. Bayağı kuda bergen bir tutam akçany beytanış begana kempirge karmata salganın orduna maga berişse bölöbü? Apsalam dağı pır bolup haydap jöneyim. Akırı buğa içim çıdabay jol boyunda benzin satkan jayga toktop 2-3 litr benzin kuyumuş bolup turup kalsam dale unçuguşpayt pırşıktar. Haylam ketkende eşikten başım salıp, hoy aksakaldar, jol kerege birtke tıyın taştap koygula desem aran gozgoluşsa bolu. Çöntöktörünü aňtaryp birtkeden tıyım berişti. Ürnüse tantık akçam kalmadı da berbedi. Uşul ürnüse tantıkты vapşe toy topurga eçitpeş gerek. Kişini uyat kılıp basıp jüret. Jol gire berbegen az gelingensip masneme mintip koyat. Eligüňdi gana köreyin anjebes. Küyo bala bolbay jerige gir. Saga emne jetpeyt. Göçügüňdi gysbayday berbeýsiňbi? Çal kempir attunun barın yüktep algan canım hepte bayılga gelip alarda üyüne taştayım. Hüyge girgenimde javanda turulgan 600 miňdi alıp çıkıp toluktap koymokka çöntöktөгü akçany koştum. Eseptesem toygo dep ala çıkkan 10 miňden bir tıyın korabaptır. 600 miňdi toluktap 5 miňdikdi özünçö, miňdiklerdi özünçö tizip jatsam, murdunda jıtı barday tigi şüdüngüt girip gelbespi. Bir tuğan inesini aytıp jatat. Kudum sen olturgan jerde olturat da mintet. Bazarga Irassiyanın kartişkası geliptir. Eç bolbosa 5 miňdey berip tursaň, uruktuk jaňylap koýuşum gerek ele. Men saga kiyinki dep adatınça kayırçı bomuş baştanıp jaldırap turup kalganda sözdü jula tarta kıykırdım. Kartişkaň menen jerge gir. Menin pul zavodum barby ya? Je men saga karızmynby? Bapınan jebes uşulardy aytyp berdi. Oğuzun çoň açıp estep alıp жазыкка jölöndü. Anda juwayı. Kap, oşonça akçaňdy görüp kalgan eken. Eç bolbosa 5 miňdey berip koysaň bolay. Hemi al. Emnege berişim gerek?
Көзүнөн зары чачыраган бапы Нанжебес буга кадимкидей кызаңдады. Менин пул заводум барбы? Жанагы сөзүн дагы кайталады. Мейли, иниң жерге кирсен, деди жубайы анын көңүлүн тынчытыш үчүн. Бир кесе кымыз ичте дагы 1-2 саат уктап алсаңчы. Жок, деди бапы Нанжебес бирөөгө таарынгансып. Кээде ушундай бир тууганым үчүн Кудайга нааразымын. Өңүмдө да ушул шүдүңгүт акча сурайт, түшүмдө да акча сурайт. Уктап алчы. Жок дебедимби? Эмнеге? Тиги шүдүңгүт дагы түшкө кирет. Мени күтүп жатса керек, качан уктайт деп. Аны менен ажылдашканга алым жок. Азыр уйкум качып өзүм араң жүрөм. Ушул маалда сыртта бирөөнүн кыйкырыгы угулду. Ой бапы! Эй барсыңбы айланайын? Мага бир көрүнүп койчу. Булуттан чыккан айга окшоп. Чолок жаным араң келдим. Бапы терезеден эңилчек тарапты карады. Таягына сүйөнүп көз айнекчен чал турат. Абдырасул көр экен. Аны көрөр замат иче чыздей түштү. Келген себебин дароо түшүндү. Быйыл жай этекте бапынын кенедей кезден борбордо окуп, кийин борбор калаада бир отоло жашап калган шаардык кайнагасы келген. Атайын бастырып күйөө баласы бапыга да ал акыбал сурашканы келбейби? Кайнагасына союш соймок болуп, бирок жайнаган ирик койдон бирди жыга тартмакка көөнү түтпөдү. Кородогу койлор бүт эле ирик. Борбордон атайын келген кайнагасына үндүк союштан да уялды. Ошондо Абдырасул көр эгиз тууган жалгыз эчкисин бакта аркандап багып жүргөнү эсине кылт этип, ошол эчкинин бир улагын союп кайнагасын сыйлаган. Улактын акчасын чалга кийин бермек болгон. Шаардыктарың ирик менен улактын айырмасын билмек беле, кайнагасы шаарга күйөө балам союш союп сыйлады деп аябай дардаңдап барыптыр. Абдырасул көргө ошондон бери куйругун кармат элек. Чолок экени аз келгенсеп, көзү да түзүк көрбөгөн жарыктык бапыга өзү басып барышка көптөн бери шаасы келбей жүргөн. Бапы Нанжебес анын алыстан эрвеңдеп бет маңдай келатканын көрөр замат буйтап кетет. Мурдунун учунан ыраакты байкабаган көр муну аңдабайт деле. Туй ата, эми өлбөдүбү? Деди бапы Нанжебес терезеден шыкалап. Эки доочу бир келсе амалыңдын кеткени, эки душман бир келсе ажалыңдын жеткени дейт. Көрдөн чыга калгансып кайдан келе калды бул? Өзүң чыгып бирдеме деп кой. Дебейм нетпейм эле, ороң этти бапы Нанжебес. Энең дурайын, бир улактын акчасы төөнүн кун эмес го? Ала туга келгенде. Өткөндө ошентип карызын доолап, бу да түшүмө кирген. Эми өңүмдө жес кемпирдей болуп келе калганың кара. Эшикти сагалап тура берсинби? Сен чыгып бап уктап жатат деп койчу. Же башка шылтоо табарсың, эптеп кетир көрдү. Жаналгычтай кылбай. Аялы сыртка жөнөдү. Бир аздан соң аялы менен чалдын кажы-кужу сүйлөшкөнү, аялынын бапы үйдө жок эле дегенин эшитти. Чал булдурап араң үн катып, аялына бирдемелерди арызданып, жалынып сурангандай сүйлөп жатты. Андан соң аялы "Макул, келсе сөзсүз айтып коем" деп айткан соң эңилчек тарап тынчый түштү. Жаздыкка баш койгон бапы Нанжебес төшөктөн турушун же дагы биртке укташын билбей, көздөрүн жумган бойдон ойлуу жатты. Өз айтмакчы, бапынын пул заводу барсынып түшүндө деле, өңүндө деле жаналгычтай акча доолаган, карызын сураган адам. Бөлмө ичи жымжырт. Аркы өздөгү үйдөн шаңдуу тойыры, тамаданын микрофондон утур кыйкырганы терезеден акырын угулуп жатты. Чыгарманын аягы.